Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. ТМУнун бейформал саммитинде бир катар документтерге кол коюлду. Президент Садыр Жапаров 6-июлда Шуша шаарында Түрк мамлекеттери уюмунун башчыларынын бейформал саммитине катышты. Бейформал саммит Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин төрагалыгы алдында өттү. Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча Түрк мамлекеттери уюмунун катышуучу өлкөлөрүнүн лидерлери тарабынан төмөнкү документтерге кол коюлду. Биринчи Түрк мамлекеттери уюмунун бейформал саммитинин Карабах декларациясы. Экинчи Түрк мамлекеттери уюмунун катчылыгынын штаттык санын жана бюджетин көбөйтүү тууралуу чечим. Үчүнчү Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө мамлекеттер менен Түркмөнстандын ортосундагы кызмат ташуу жана эл аралык автомобиль ташуу чөйрөсүндө электрондук уруксатты пайдалануу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта ИНН, СИНЕЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Улуттун саламаттыгы башкы баалуулук Садыр Жапаров медиктерди куттуктады. Президент Садыр Жапаров саламаттык сактоо системасынын кызматкерлерин кесиптик майрам менен медицина кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Мамлекет башчынын куттуктоосун анын маалымат кызматы таратты. Анда ак халат кийип адамдардын ден соолугуна кам көрүү өзгөчө кесип экени, улуттун саламаттыгы өлкөнүн башкы баалуулугу болуп саналары айтылган. Ошондон улам мамлекет медицинаны өнүктүрүүгө өз күчүнөн тышкары инвестиция тартуу менен саламаттык сактоо тармагын модернизациялоонун, ооруканаларды заманбап жогорку технологиялык медициналык жабдуулар менен жабдуунун жана эл журтубузга сапаттуу медициналык кызматтарды көрсөтүүнүн аракетин көрүп келет. Жакында эле алыскы аймактардагы элибиздин саламаттыгына кам көрүү иштерин арттыруу максатында жаш адистерге айлыгынан сырткары стипендия чегерүү, врачтын депозитинин суммасын көбөйтүү, ошону менен бирге врачтык, орто медициналык жана кенже персоналдардын маяналарын жогорулатуу боюнча жарлыкка кол коюлду деп айтылат маалыматта. Ошондой эле өлкө башчы Бишкек шаарындагы заманбап перинаталдык борбордун ачылышын, өлкөдө биринчи жолу боорду алмаштыруу боюнча операциянын ийгиликтүү өтүшүн мисал келтирип, аталган тармакта жылыштар болуп жатканын белгилеген. Жапаров медиктерге ден соолук, иштерине ийгилик каалап, саламаттык сактоо тармагын бирге алдыга жылдырууга чакырган. Ала Арча дарыясына кое берилген балыктарды кармап кеткен окуя боюнча мэриянын түшүндүрмөсү. Бишкектеги Ала Арча дарыясына 4-июлда мэрия тарабынан балыктар кое берилген, бирок ошол эле күнү кечинде сууга кайырмагын салып, балыктарды кармап жаткандардын видеосу тараган. Бул көрүнүш интернетте талкууга алынып, оңолбойбуз деген нараачылыктарды жаратты. Талкуу болуп жаткан окуя боюнча Бишкек шаардык мэриясынан түшүндүрмө берди. Кала башкармалыгынан билдиришкендей, буга чейин мэр Айбек Жунушалиевдин тапшырмасы менен Ала Арча дарыясынын нугу тазаланган. Дарыянын түштүк тарабы жарыктандырылып, суунун тазалыгын көрсөтүү үчүн балыктар кое берилген. Балыктар экологиялык компаниянын алкагында сууга кое берилген. Максаты Бишкектин тургундарын адаттан тыш нерсе менен кубандырып, дарыядагы таштанды көйгөйүнө көңүл бурдуруу болгон. Кийинчерээк балыктарды муниципалдык кызматкерлери кармашкан, бирок шаардыктар тарабынан бир нече мыйзамсыз балык уулоо фактылары катталды дешти кала башкармалыгынан. Бишкек шаардык мэриясы учурдан пайдаланып, балыктарды кармап кеткен жарандарды издеп, айыппул салуу көздөбөй турганын кошумчалады. Каты басылган аттестаттар боюнча көз карандысыз комиссия түзүлдү. Аттестаттары ката менен басылган бүтүрүүчүлөргө документтер кайра басылып чыкты. Бул туурасында Билим берүү министрлиги кабарлады. Ведомствонун маалыматы боюнча аттестат көйлөктөрдү басып чыгарууда техникалык ката кеткен. Бүгүнкү күндө чет өлкөгө окууга кетип жаткан бүтүрүүчүлөргө кайра басылган документтер берилди. Быйыл биринчи жолу кагаз түрүндөгү документтер менен катары мектептеги билим берүү жөнүндө документтердин электрондук варианттары бирге даярдалган. Мындан улам техникалык мүчүлүштүк болуп, басып чыгарууда көйгөйлөр жаралган. Документтерди даярдоодогу көйгөйлөрдү иликтеген көз карандысыз комиссия түзүлүп, текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат берилет дешет министрликтен. Белгилеп кетсек, 28-июнда бүтүрүүчүлөргө аттестат тапшырылган, бирок алардын айрымдарында каталар бар экени маалым болгон. Бардык предметтер тизмеленбей, баллар коюлган эмес. Айрым маалыматтар боюнча республика боюнча 2000ге жакын күбөлүктү алмаштырууга туура келет. Учкунун басмаканасы көйгөй Билим берүү министрлигинин электрондук системасында болуп, бүтүрүүчүлөрдүн маалыматтары ошол жерден жүктөлүп алынганын билдирди. Ал эми Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу Санариптик билим берүү борбору катачылык басмакана менен мектептерден кеткенин билдирген. УКМК чет элдик экстремисттер кыргыз жарандыгын мыйзамсыз алышкан.
Ош облусунун Кара Суу районунда расмий документтерди даярдоо жана сатуу боюнча мыйзамсыз канал аныкталып, ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматында айтылат. Коопсуздук комитети тарабынан диний экстремисттик уюмдарга тиешеси бар чет өлкөлүк жарандарга расмий иш кагаздары системалуу түрдө даярдалып, анын негизинде Кыргыз Республикасынын жарандыгын мыйзамсыз алып, өлкө аймагында мыйзамдаштырылган факт аныкталды. 2-июлда 379 берененин 1-бөлүгү документтерди жасалмалоо боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иштеринин алкагында БГЖ жана БДГ аттуу жарандардын жашаган жеринде тинтүү иштери жүргүзүлүп, анда туулгандыгы тууралуу медициналык күбөлүктөрдүн бланктары, өлгөндүгү тууралуу күбөлүктөрдүн кериктүү мөөрлөрү, Кыргыз Республикасынын жана коңшу мамлекеттердин жарандардын паспорттары алынды. Мындан тышкары Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмдун материалдары жана баракчалары табылды. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө органдары тарабынан паспорттарды жана башка документтерди мыйзамсыз алууга көмөктөшкөн башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер, көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз, эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери острый лейкоз менен ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрү суранам. 839708 мени канкы деп чыгат. Сберкартта Бахтияр А деп чыгат. Валерий Кичин Өзбекстандын Локомотив футболдук клубу менен келишим түздү. Кыргызстандын улуттук курама командасынын капитаны Валерий Кичин Россиянын Енисей клубунан кетип, Өзбекстандын Локомотив футболдук клубу менен келишим түздү. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзунун маалыматында айтылат. Локомотив 2023-жылы Өзбекстандын Про лигасында 15 жолу жеңишке жетип, 3 ирет тең чыгып, экөөндө жеңилүү ызасын тартып чемпион болгон. 32 жаштагы борбордук коргоочу Валерий Кичин улуттук курамада 47 беттешүү көрүп, 5 жолу гол киргизген. Акыркы 4 сезондо ал Россиянын Енисей командасында ойноп, 119 беттешке чыккан. Автоунааңызды ар кайсы жерге токтотпоңуз, эртеңден тарта рейд күчөтүлөт. 8-июлдан тарта Бишкекте тыюу салынган жерге токтотулган автоунааларды жүктөп кетүү рейди күчөтүлөт. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Муниципалитет азыр деле рейд жүрүп жатканын айтып, бирок дүйшөмбүдөн тарта атайын техникалар күнү түнү иштей турганын эскертти. Май айынан бери 3,5 миңден ашуун автоунаа эвакуацияланган. Учурда автоунааларды жүктөп кетүү үчүн 30дан ашык атайын техника иштеп жатканы кошумчаланды. Мэрия айдоочулардан тыюу салынган жерлерге автоунаа токтотпоону суранды. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизем уун, баш ооруу, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Ноңкаттагы сел Апшыр ата жайлоосунда калган унаалар чыгарылды. 6-июлда Ноңкат районунун Апшыр ата жайлоосуна кеткен жол толугу менен калыбына келтирилип, унаа жолу саат 17:00-дө ачылды.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, 28-июнда жааган нөшөрлүү жаанда калып калган унаалар өзгөчө кырдаал министрлигинин куткаруучуларынын коштоосунда чыгарылды. Уна ээлери дээрлик бир жума аталган унаа жолдун ачылышын күткөндүгүн, учурда жол каттамы мурдагыдан кенен жана тегиз болгондугуна ыраазычылык билдирип жатышат деп биргелешти министрликтен. Учурда өзгөчө кырдаал министрлигинин техникалары негизги жол каттамын толугу менен калыбына келтирип, мындан ары дарыяны угунда тазалоо, суунун нугун ачуу иштерин жүргүзүүдө. Евро 2024 жарым финалда беттешчү курамалар аныкталды. Европа чемпионатынын 1-4 финалы жыйынтыкталды. Англия менен Швейцариянын беттеши негизги жана кошумча убакыт берилгенде 1-1 эсебинде аяктады. Ал эми пенальтилер сериясында 5-3 эсебинде англичандар жеңишке жетти. Эми алдыдагы жарым финалда Англия Нидерландия менен беттешсе, Испания Франция менен ойнойт. Евро 2024 мелдешинин 1-2 финалы 9-10 июлда өтөт. Белгилей кетсек, Европа чемпионаты 14 июндан 14 июлга чейин Германияда өтүүдө. Буга чейинки турнирди Италиянын курамасы уткан. Евро 2020 мелдешинин финалында италиялыктар англичандарды пенальти менен 3-2 эсебинде жеңген болчу. Акылбек Жапаров Кымыз Фест 2024 фестивалына барды. Министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусундагы Чуңгурчагы жайлоосунда өтүп жаткан Кымыз Фест 2024 этникалык фестивалына барды. Минкап башчысы Айылчар бажечкендиктери, кол өнөчүлүк жана кымыздын түрлөрүнө арналган көргөзмө жарманка менен таанышты. Акылбек Жапаров этнофестивалдын ачылыш аземинде сөз сүйлөп, мамлекет башчысынын улуттук каада салт жөнүндө жарлыгын ишке ашуунун алкагында улуттук тамак ашты, улуттук тамак аштын түрлөрүн, улуттук кийимдер, музыкалык аспаптар, кыргыз элинин жана Кыргызстандын элинин улуттук оюндары сактоо жана өнүктүрүү каралган атайын программа түзүлгөнүн белгиледи. Кымыз бул оригиналдуу улуттук даам. Кыргыз элинин тарыхын кымыздын тарыхынан бөлүп кароого болбойт. Кымыз майрамы биримдикке, ынтымакка, улуттук каада салтты сактоого чакырат. Мындай фестивалдарды өлкөбүздүн башка аймактарында да өткөрүү маанилүү, деди Акылбек Жапаров. Андан ары театрлаштырылган оюн зоок тартууланды. Өткөн жылы этнофестивалга 5000ден ашык коноктор келген. Быйыл 10 тоннага жакын кымыз алып келүү пландалып, 10 000ден ашык адамдын катышуусу күтүлүүдө.